Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Сөзімді чексіз мейірімді жана челемсіз ырайымды болған Аллах Тааланын менен баштагандан кийин аламдардын ээси болгон, сиз менен бизди жоктон бар кылып жараткан Аллах Таалага чексиз макт хамду саналарды айтканыбыздан кийин Аллах Таалага канчалык чексиз мактууларды айтсак дагы аздык кылат, пенделик кылып, алсыздык кылып кылган кетирген күнөөлөрүбүздүн кечиришин Кудай Тааладан сурап, андан кийин биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын эң акыркысы, бирок Аллах Тааланын ушундай кадыры барктоосу, Аллах Таала биринчи болуп ал пайгамбарыбызды кайра тирилген кезде тирилте турган, биринчи болуп пайгамбарыбызга 5 эшик ачыла турган, биринчи болуп пайгамбарыбыз киргенге уруксат берилип, андан кийин ошол пайгамбардын үммөтүнө башка пайгамбарлардан алдын ушул үммөттүн кирүүсүнө Аллах Таала шафаат кылган сүйүктүү пайгамбарыбызга Аллахтын саламына салаваттарын айтып, сиз менен бизди ушул пайгамбарга үммөт кылып жаратып койгон Аллах Таалага мактууларды айтканыбыздан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көз кубанычы болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбыздын сүйүктүү сахабаларына Аллахтын салам жана салаваттарын жолдоп, сиз буга чейин сиз менен биз сөз кылып баштаган пайгамбарыбыздын адеп аклагы, пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү жөнүндө сабагыбызды баштаганбыз. Чындыгында бул сабактын эң негизги мааниси, маңызы көөдөнүн кооздугу, адамдын ички дүйнөнүн тазалыгы, адамдын ички дүйнөсүнүн байлыгы жөнүндө эң негизги максат болгондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеп аклагы, кулк мүнөзүн Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү сүрөттөп өткөндөй эле иннака ла ала хулукин азим, чындыгында сен чыныгы улуу кулк мүнөз ээсисин деп айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Айша энебизден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин пайгамбардын адеп аклагы жөнүндө суралган кезде кайфа кана хулукун наби саллаллаху алейхи вассалам деп сураганда, пайгамбарыбыздын адеп аклагы, пайгамбардын кулк мүнөзү кандай эле десе, Айша энебиз мындай деп жооп берет: кана хулукуху Кур'ан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеп аклагы, кулк мүнөзү тирүү басып жүргөн Кур'ан болчу деп жооп берет. Демек сиз менен биз ар бирибиз пайгамбарыбыз, сиз менен биз үчүн пайгамбар болуп жиберилген. Мына ошондуктан сиз менен биз пайгамбарга ээрчигенде, пайгамбарыбызга иттиба кылып, пайгамбарыбыздын жолуна түшкөндө гана бактылуу Кудай Таала сүйгөн пенделерден болобуз. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде башка бир аятта ин кунтум тухиббуналлах, эгерде силер Аллахты сүйөм десеңер, Аллахты жаратканды мен жакшы көрөм десеңер, фаттабиуни, айткын, анда пайгамбарыбызга айтат, айткын, үммөтүң айткын, анда сен пайгамбарга мага эргешкин деп айткын дейт. Пайгамбарга эргешүүбүз, демек фаттабиуни юхбибукумуллах. Аллах Таала ошондо силерди жакшы көрөт, Аллах жараткан ошондо силерди сүйөт деп айткан. Демек жараткандын сүйүүсүнө, Аллахтын мээримине, Аллахтын сиз менен биздин махаббатына жетүүгө себеп боло турган нерсе пайгамбарыбыздын жолун жолдоо, пайгамбарыбыздын артынан эрчүү, пайгамбарыбыздын сүннөттөрүн терилтүү жана пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө амал кылуу болуп эсептелет. Мына ошондуктан Аллах Таала аятын мынысында эмне дейт? Юхбибукумуллах ва ягфир лакум зунубакум. Мына ошондо Аллах Таала силердин күнөөңөрдү кечирет деп айткан. Демек сиз менен бизди пайгамбарга эрчүү, сиз менен биздин күнөөлөрүбүздүн кечирилишине дагы себеп боло турган нерсе. Демек кимдир бирөөнү Аллах Таала жакшы көрсө, анда ал адамды Аллах сөзсүз күнөөлөрүн кечирет дегенге ишарат дейт. Сиз менен биз кече күнү бул хадис, бул китепте пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнүн топтолгон 40 хадис жөнүндө сөз кылып өткөнбүз. Ошол хадистердин 3-чү хадисти баян кылып өткөнбүз. Чындыгында Аллах Таала инналлаха таала рафиқун юхиббур рифқа ва ярда бихи ва юину алейхи ма ла юину алал унф. Чындыгында Аллах Таала бул рафиq дегени Аллах Тааланын өзүнүн бенделерге мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу, ва юхиббур рифқ. Аллах Таала дайым ошондуктан кичпейилдүүлүктү, жумшактыкты Аллах Таала сүйөт. Ва ярда бихи, Аллах Таала ошол сыфат менен ээ болгон адамдарды жараткан андан ыраазы болот. Ва юину алейх, Аллах Таала аларга дайым жараткандын жардамы келет. Ма ла юину алал унф, катуу, корс адамдарга бербеген жакшылыктарды жараткан ушул адамдарга насип кылат деп айтып өткөн элек. Ал эми сиз менен бүгүн андан кийинки 4-чү хадис, ал хадис раби', 4-чү хадис фи аннал хирман мин рифқи хирману минал хайр дейт. Бул хадистин темасында кимдир бирөө ошол кичпейилдүүлүктөн, жөнөкөйлүктөн, жумшактыктан кур калган болсо, анда ал адам бардык жакшылыктан кур калыптыр деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин келтирген. Бул хадисте ан Жарир ибн Абдиллах
Абдулланын баласы Жарир, ал заттан Аллах Таала разы болсын, сиз менен бизге жеткизген хадисте ушундай дейт. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтканын айтты дейт. Мен юхрамур рифка юхрамул хайр дейт. Кимде ким жумшактыктан, кичпейликтен, жөнөкөйлүктөн куржалак калса, ал анда бардык жакшылыктан кур калыптыр деп айткан дейт. Демек, бул сахабанын сиз менен бизге риваят кылган хадисте мен дегенде кимдир гана, кандай гана адам болбосун, ал чоң болсун, кичине болсун, аял болсун, ал эркек болсун, ал чоң болсун, кичүү болсун, ал алдуу болсун, күчтүү болсун, ал өңүнө, түсүнө, улутуна, урусуна карабастан айырмасы жок. Кимдир бирөөгө демек кичипейилдүүлүк, жөнөкөйлүктөн кур калса, анда бардык жакшылыктан кур калыптыр деп айткан дейт. Демек, сиз менен биз бул пайгамбарыбыздын бул айткан хадисинде түшүнүлө турган нерсе, кимдир бирөөгө Аллах Таала эгерде ага ошол рифкты, жумшактыкты, кичпейилдүүлүктү, жөнөкөйлүктү насип кылган болсо, ал адамга бул дүйнөдө көп жакшылыктар берилиптир деп айткан. Мына ошондуктан башка бир хадистин башка бир жолдор менен келген хадисте зиядатан фи аввали, ал хадистин башында башка ашыкча дагы бир риваятта бар дейт. Ар-рифку фи зиядати вал баракату ва ман яхруму рифк деп башталды дейт. Чындыгында кимге ал адамда ошол кичипейилдүүлүк боло турган болсо, ал адамда чындыгында Кудай Таала берген көптөгөн неамат жана берекелер бар деп айткан, баштаган дейт. Чындыгында сиз менен биз буга чейинки пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жөнөкөйлүгү, жумшактыгы, кичипейилдүүлүгү жөнүндө пайгамбардын сын сыфаттары айтылган кезде Аллах Таала бул сыфатты сүйгөн, Аллах Таала жакшы көргөн кулук мүнөздөн экендигин тастыктап, бул жерде устазыбыз Ал-Киссату васияти Al-Imam A'zam Abu Hanifata rahimahullah litilmizihi bir-rifq deydi. Биздин мазхаб башчысы болгон, жол башчыбыз болгон Абу Ханифанын өзүнүн шакиртине берген рифк, ошол кичипейилдүүлүк, жумшактык, жөнөкөйлүк жөнүндөгү кылган осуятынын кыссасын алып келет. Бул кыссада юхка анна ал-имама Юсуф ибн Халид Самти рахимахулlah рахала минал Басра илал Куфа дейт. Басрадан Куфага келип, Абу Ханифаға келип, фатафаққаха ала Абу Ханифата, Абу Ханифанын алдында илим алды дейт. Абу Ханифанын кол астында ал чоң бир илимге ээ болгон. Фаламма арада руджуа илал Басра, кала лаху устазуху. Чындыгында ал өз элине, өз жерине Басрага кайтканды каалаган кезде, ага устазы Абу Ханифа мындай деп айтты дейт. إذا صرت إلى البصرة فإنك تجيء إلى قوم قد تقدمت لهم الرئاسة dedi. Чындыгында сен эми өз элиңе, өз жериңе барган кезде сенден алдың барып, ал жерде эмгек кылган, мээнет кылган, сенден алдын башчылык кылган адамдар болот деп айтты. فلا تعجل بالقعود على عند الأسطوانة dedi. Bir мечиттин bir түркүгүнүн астына барып, ал жерге барып эле өзүң бир сабак баштагандан, келип элдин бардыгын өзүңө караткандан шашылбагын dedi дейт. Иттихадил халqa, ал жерге отуруп эле алардан бөлүнүп өзүңчө бир сабактарды уюштурбагын дейт. Сумма тaqul, Абу Ханифанын кийин андан кийин отуруп алып эле Абу Ханифа ындай деди, Абу Ханифа мындай деди деп мени атымды атабагын деп айткан дейт. Демек, fa in fa'alta zalika lam talbas hatta tuqam dedi. Эгер андай кылсаң, мен айткан осуятты эгерде сен аткарбасаң, анда ал жерге сенин отурганыңан турганың тез болот деп айткан дейт. Чындыгында ошондой эле ал Басрага барган кезде ажабат нафсаху дейт. Анын өзүнүн нафсине бир гурур, баягы өзүнүн өрдөк чокто чулдук бий деген бир сыфатка ой козголуп дейт. Ал жерде бир барып эле ошол мечиттеги бир түркүнүн астына олтуруп адамдарга сабак берип баштады дейт. Сабак бергенде дагы эки сөзүнүн биринде кала Абу Ханифа деп айтып баштаганда акамаху минал масжид лам язкур ахадан Абу Ханифа ба'да залик дейт. Чындыгында ал шакирти ошол өзүнүн устазынын осуятына моюн сунбастан, өзүнүн осуятын ошол устазы берген керезин аткарбагандыктын натыйжасында ал ошол нерседен куржалак калды, мечиттен аны кууп чыккан дейт. Фаламма арада ал-хасил ал-лабиба az-Zufar ibn al-Huzayl деген. Чындыгында Абу Ханифанын дагы бир шакирттери, белгилүү мужтахид даражасына жеткен алым улуу шакирттеринин бири Зуфар ибн ал-Huzayl деген дагы бир улуу зат өткөн. Мына ушул адам дагы Басрага кайтар кезде насахаху шейхуху ал-Абу Ханифата тилка насихата айнаха дейт.
чындыгында ошол эле андан мурунку шакиртине Юсуфка берген осуятты Зуфарга да айтты дейт. Мына ошол кезде амила биха фажаала яжлису инда шуюх аллазина тaqaddamat lahu риаса. Зуфар өз элине, өз жерине келгенден кийин ал жердеги улуу устаздардын, ал жердеги алымдарын урматтап сыйлаган абалда алар менен олтуруп, алар менен маектешип фаяхтаджу лиаквалихим бима лейса инда. Бирок аларга аралашып, алардын ичине киргенде алар билбеген нерселердин аларга үйрөтүп, акырындык менен алардын ичине кирип барганда ла я'лам ахадун аннаху каула Абу Ханифа дейт. Чындыгында алардын ичинде алар билбеген, алар укпаган кээ бир маселелерди айтканда Абу Ханифа ушундай деген дебестен эле илимди жеткизип, илимди түшүндүргөн кезде алар бул Абу Ханифанын сөзү эмес, бирок чыныгы илим менен ынангандырган, чыныгы өзүнүн далилдери күчтүү, илимдүү экендигин билгенден кийин хатта ахсана каулаху фи кабулихим дейт. Анын сөзү аларда кабыл алына турган ушундай бир жогорку деңгээлге жетти дейт. Мына ошол кезде алар бардыгы Зуфарды кабыл алган жана Зуфарды өз ичине батыра алган дейт. Демек, сиз менен биз бул жерде сабак ала турган нерсе лам язал бихим хатта раддахум ила каули шейхи ва устади ал-имам Абу Ханифа рахимахуллах дейт. Демек, азыркы учурга чейин кылымдар бою Зуфардын сөзү сакталгандыгы, мазхабтын ичиндеги ар бир маселенин аркасында Зуфардын өзүнүн ою, өзүнүн илими камтылып калгандыгы, демек устазынын осуятына, устазынын насаатына моюн сунгандыгында, баш ийгендигинде. Демек, дайым адамды жумшактык, кичипейилдүүлүк дайым жакшылыкка гана жолдой турган. Жана пайгамбар салам хадисте айткандай, кимде ким эгер жумшактыктан, кичипейилдүүлүктөн, жөнөкөйлүктөн кур калса, анда бардык жакшылыктан кур калат демекчи. Балким Абу Ханифанын алдыңкы Юсуф деген шакиртинин ал сейрек гана, балким аты аталбай калып кеткен, балким аты зикир кылынбай калып кеткен шакирттеринин бирине айланган. Ал эми Зуфар болсо өзүнүн устазынын урматын, өзүнүн устазынын илимин сыйлаган, өзүнүн осуятын аткарган абалда азыркы күнгө чейин аты аталган. Зуфардын атын ар бир укканда рахимахуллах, Аллах ал заттан өз рахматын алсын деп устазына кошуп, ал адамга дагы Абу Ханифа зикир кылынса, анын шакирттерине жакшылык менен тилге алына турган көптөгөн, азыркы ушул күнгө чейин жакшылык менен тилге алына турган көптөгөн жакшылыктарга жетишкендиги. Демек, мунун дагы эмненин натыйжасы десе, адамга жөнөкөйлүктүн, жумшактыктын, кичпейликтин сыфат экендигинде. Андан кийинки пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул кичпейлдүүлүк, рифк, жумшактык жөнүндөгү хадистерине алып келген 5-чи хадис ал-хадис ал-хамис. Ал-хадис ал-хамис бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ар-рифку аз-зайнун ва адамуху шейнун дейт. Демек, бул жерде 5-чи келген хадис кимдир бирөөдө эгерде жумшандык, кичпейлдүүлүк болсо, ал үчүн ал Кудай Таала тарабынан берилген бир көркөм, сулуулук, кооздук дейт. Эгерде кимдир бирөөдө ал жок болгон болсо, ал аны алганда ал кордук деген мааниде. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Ана Айша радиаллаху анха калат. Айша небизден сиз менен бизге жеткизген бул хадисте ушундай деп айтат. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде ушундай деди. Инналлаха иннар-рифка ла якуну фи шейин илля зана ва ла юнзау мин шейин илля шана деген. Демек, жумшактык, кичпейлдүүлүк ал кандай гана абалда болбосун, ал дайым адамга көркөмдүү, кооздукту гана алып келет дейт. Ал эми кандай гана нерседен эгерде кичипейлдик, жөнөкөйлүк, жумшактык алынса, илля шана, анда ал кор болот деди. Демек, Аллах Таала бул хадис аркылуу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын баштаган кезде инна арадал бадаватал марра дейт. فأرسل إلى الناقلة المحرمة من إبل الصدقة. Бұл хадистин негизги себептеринин бири, эмне себептен бул хадис ушундай деп айтылып калган жөнүндө окуяны устазыбыз келтирген. Албетте Аллах Таала бул жерде бул окуяны зикир кылынган кезде Айша небиздин
bir окуясын алып келет. Ал хадисте болса, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям фалам якун индаху ибл. Шындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи Мединага келген кезде анда төөсү дагы бир да төөсү дагы жок болчу дейт. Фаракиба ибл садака, ар ким берген төөгө минген абалда болчу дейт. Фаата нисааху баиран гайри. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кийин ошол колунда бар болгон мүмкүнчүлүк болгон учурда пайгамбарыбыз башка жубайларына төөлөрдү берип мага берилбей калды дейт. Андан факульту лима лам ту'тини. Неге мен үчүн бербедиң деп айттым. Фаатани баиран ахзама сa'ban лам юркаб алейхи кат дейт. Чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андан кийин мага бир төө мага дагы энчилеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир төөнү берген дейт. Андан кийин бирок ал жүргөн кезде айнда маракима жа'ала тасрифуха би дарбиха дейт. Айша энебиздин ошол төөнү минген кезде ал кополдук менен, корстук менен, катуулук менен ал төөнү ургулап баштаганын көрүп, калат Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям я Айша деди. Эй Айша, иттақиллаха варфуқи деди. Сен Кудайдан корккун, жумшак болгон, кичипейил болгон деди. Алейка би тақваллах ва рифқа. Сен Кудайдан корккун, жана сага дайым өзүңө кичипейилдүүлүктү, жумшактыкты, жөнөкөйлүктү өзүңө адат кылгын деди. Себеби дегенде, мына пайгамбар саллаллаху ошол хадисте, ошондо ушул хадисте айткан дейт: "Инна рифқа ла якуну фи шейин илля зана." Кайсыр гана кандай гана иште ал жөнөкөйлүк, кичипейилдүүлүк, жумшактык болсо, ал кооздук, нур үстүнө нур боло турган, Аллах таала анын чырайына чырай кошо турган, ал ушундай бир көркөм нерсеге айланат деп айтты дейт. Вала юнзау мин шейин илля шана. Аллах таала кандай гана абал болбосун, эгерде ал адамдан жөнөкөйлүк, ал иштен бир кичипейилдүүлүк, жумшактык алынса, анда ал корголот деген дейт. Илля зана дегенде илля хассана рифқа залика шей ва жаммала дейт. Чындыгында Аллах таала кимдир бирөө ошол кичипейилдүүлүк, жумшактык боло турган болсо, аны Аллах таала аны менен кооздоп коет. Wa in kana rifqa wasfan qa'iman bi insanin izdanat bil jamali hisaluhu deyt. Kimdir biri ошол жумшактык, кичипейилдүүлүк сыфатын өзүнө сиңдире алган абалда, ушул сыфат менен өзүн сыфаттала турган болсо, занат би хусни fi halihi. Демек, ал адамдын жүрүм турумунда, адеп ахлагында ошол кичипейилдүүлүктүн, жөнөкөйлүктүн белгиси көрүнүп калат дейт. Fa in kana rifqu wasfan yata'amal bihi ma'al akharin. Анын жүрүм турум, адеп ахлагы ал адамга сөзсүз түрдө таасир берет дейт. Wa malat qulubun nasi ila al-muttasif. Бул сыфатка ээ болгон адамдардын өзүнө тартыла турган, адамдардын жүрөгү ага майыл болгон абалга жетет деп айтты дейт. Андан кийин демек сиз менен биз бул рифк, ушундай бир сыфат, дайым жакшылык ишти ал адамга көрк бере турган, ал адамга нур бере турган нерсе дейт. Wala yunza'u rifqu, демек wala nuzi'a деген дагы бир, wala yakhruju деген риваяттар бар дейт. Устазыбыздын бул риваяттарды алып келгенде эмне дейт? Бул маанини дагы күчөйтө турган, дагы бир маанини кубаттай турган максатта ал жумшактык, кичипейилдүүлүк, жөнөкөйлүк эгер кайсы бир абалда эгер алынса, андан суруу алынса же андан чыгып кете турган болсо дейт, юфкаду васфал инсани ва ю'дама фи муамалатил ахарин дейт. Ал адамдан ал жумшактык, кичипейилдүүлүк чыккан кезден баштап, ал адам башкаларга болгон кулк мүнөзү, башкаларга болгон мамилесинде корстук жана башкаларда болгон бир ыңгайсыздыктын абалы байкалат дейт. Мына демек, кимде ким илля каббахал фуқданаху залика шей ва аба дейт. Кимде ким кичипейилдүүлүк, жумшактык, жөнөкөйлүк ал адамда ал сыфат жок болгон болсо, анын каршысында турган катуулук, корс, адамдын кулк мүнөзү ар кандай адамга айып эсептеле турган, адамдар аны жактырбай турган нерсеге ээ болуп калат дейт. Мына ошондуктан алымдар вакала ба'духум дейт, алымдардын кээ бири ушундай деп айткан дейт. Ва ма ахсанал имана язинуху ал-илму деген. Адам баласынын ыйманы дейт. Адам баласынын ыйманы кандай гана илим менен кооздолот дейт. Ва ма ахсанал илма язинуху ал-амал. Чындыгында ал илим болсо, илим амал менен кандай гана кооз болот деди. Ва ма ахсанал амала язинуху ар-рифqa. Ал эми амалды болсо, жумшактык, кичипейилдүүлүк менен кандай гана кооз болот деген деп айтты дейт. Ал эми кээ ошол эле muhaddis al-qala al-imam al-muhaddis al-hafiz, чындыгында muhaddis чоң жатка билген алымдардын катарында Ибн Хиббан деген улуу алым өткөн. Муну ушул улуу алымдын сөзүн келтирип айтат.
Al-aqilu yalzamu rifqa fil awqati wal i'tidalu fil halati deydi. Чындыгында чыныгы акыл эси бар толук момун мусулман адам дейт. Ар кандай учурда, ар кандай абалда ага кичипейилдүүлүктү милдет кылуу жана al-i'tidalu fil halat ар кандай абалда адилеттүүлүктү, ортокту кармануу милдеттүү болот. Li'anna ziyadatu fil miqdari fil mubtaga айбун дейт. Чындыгында ошол сыфатты дагы кичипейилдүүлүктү, адилеттүүлүктү дейт. Өзүнүн ордунан чегинен ашып кетсе дагы балким болбойт дейт. Ал ортодо болуш керек дейт. Kama anna nuqsanu fima yajibu min al-matlabi ajzun дейт. Ошол кичипейилдүүлүк, жумшактык, адилеттүүлүктүн өзүнүн ордунан аз болуусу, анын жетишсиздиги ал адамдын алсыздыгынын белгисин бергендей эле. Демек, жумшактык, адилеттүүлүк дагы өзүнүн чеги менен, өзүнүн орду менен болуш керек дейт. Жумшактык, кичипейилдүүлүк десе эле бир жолу адам башы жерге тийгидей ийилип, адам өзүнүн кор туткан абалдагы эмес дейт. Демек, бул жерде Ибн Хиббандын айткан сөзү кичипейилдүүлүк дагы өз орду менен, адилеттүүлүк дагы өзүнүн орду менен деген маанини түшүндүрөт дейт. Андан кийин ар-рифq, al-fuqdan ar-rifqa min ash-shay'in wa in'idamuhu min al-amr an-naz' isharatan ila anna at-tahri fi jami' al-ashya' alla tu'dama rifqa. Чындыгында бул адам баласындагы жумшактыктын, жөнөкөйлүктүн жоктугу ал адамдан алынып таштайт деп аткан. Ал эмнеге ишарат кылат десе, ал бардык абалында ал адамда эч бир кылып аткан амалдарында бир жакшылык байкалбай калат дейт. Мына ошондуктан бардык адамдын сыфаты аннал халиqa bi jami'al umur anna la tuhramu lutfa дейт. Чындыгында адам жаратылган нерсенин бардыгы ошол өзүнүн бир лутф бул деген жумшактыгы, кичипейилдүүлүгү менен гана ал адам баласы ушул нерседе толукталгандыгы. Мен таамала ma'a shay'in bila rifqin ka'annahu naza'a haqqaha дейт. Кимде ким ошол жумшактыгы, кичипейилдүүлүгү жок амал кылса, анда анын акысы, анын укугу бардыгы андан алынган сыяктуу дейт. Демек, кайсы бир башкалар менен мамиле кыла турган болсо, фамен башарал умура bila lutfin, ким менен башка бирлер менен ал кичипей тескерисинче корс, катуу мамиле кыла турган болсо, кa'annama ghadabaha wa mustahaqqaha дейт. Ал нерсеге акылуу болсо дагы, ал нерсеге ал укуктуу болсо дагы ал адамдар аны жаман көрөт, жек көрөт, аны жактырбайт деп айтты. Демек, адам баласы сиз менен биз бул жумшактык дайым сиз менен бизге кичипейилдүүлүктү, жөнөкөйлүк, дайым жакшылыкты гана ыролоп, жакшылыкты гана коштоп келе турган нерсе. Устазыбыз андан кийин бул 5-хадистин шаркында al-qissatu rifqul al-imam as-salih al-muri деген бир улуу бир өткөн замандагы өткөн улуу аалымдардын бирөөсүнүн кыссасын алып келип, ал ушундай дейт. Al-qissatu ar-rifqul imam as-salih al-muri bil mar'ida дейт. Бул кыссада оорукча бир аялга ошол имамдын кылган жардамы жөнүндөгү окуясын алып келет. Бул окуяда Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү айткандай эле wa min al-ma'lum anna al-Qur'ana shifa дейт. Чындыгында Кур'ан бул момун мусулмандарга оорусуна шифа, көдөнүндөгү боштукка Аллах Таала толтура турган нур экендигинде эч бир күмөн жок дейт. Wa ayatuhu dawa. Аллах Таала ар кандай анын ички дүйнөдөгү адамдын боштугун толтура турган ушундай бир нур дейт. Walakinna dawa'i laha ta'thiran fi itmamil hajat. Адам баласынын өзүнүн муктаждыгына, адамдын ниетине жараша гана боло турган нерсе дейт. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иннамал а'малу бил ният, ар бир иш ошол амалдар ниетке жараша болот дейт. Демек, сиз менен биз Кудай Тааланын аяты, бул Кудай Тааланын сөзү Кур'ан шифа болгондугунда ким канчалык ниет кылсак, ошол талабыбызга, ошол өзүбүздүн Кудай Тааланын алдындагы ниетибизге жараша насип кылат деген маселе дейт. Бул окуяда фаюхка ан таби'ат таби'ана захид ал-абид al-qasid дейт. Чындыгында бул улуу табииндерден болгон адам дейт. Вал ва'iz ахли al-Басра. Ошол Басра элинин ушунчалык Аллах Таала агаларга ваиз кылуучусу, адамдарды эскертип жакшылыкка буйруп жамандыкка кайтарган улуу имам Al-Imam Abi Bashir as-Salih, Abi Bashir Salih'din muridin kıssasını alıp gelet. Annal mar'ata maridat hatta sarat kal
Al-Hafash дейт. Бул хадис, бул окуяда ушул имамдын дорунда бир аялдын ушунчалык ооруп, ушунчалык оорунун өтүшүп, ушунчалык күчөп кеткенде, ал бир таштанды бир буюм сыяктуу эч ким карабай калып кетти дейт. Ошонун дорундагы бир аялдын оору себептүү эч ким карабастан, эч ким аны ал акыбалын сурабастан таштанды бир буюм катары калып кетти дейт. Ошол кезде жанагы имам фашфака алейха ва ракка лаха, ага ошонун боору ооруп, ага ошонун жүрөгү жибигендиктен фажааха фи яумил аввал, ага бир күнү келип qaada inda ra'siha, anın baş tarafına oturup qara aleyha fi celsetin wahide minel Fatiha ila ahiri suratil An'am deydi. Andan keyin al oşol baş jagına gelip oturup Fatiha süresinden başlap An'am süresine çeyin al adamga okup dem salıp başlagan кезде hatta taharrakat deydi. Al ayalga kadimkidey jan girip kıymıldap başladı. Thumma ja'aha fi yawmi thani. Andan keyin ikinci günü gelip al adamga faqara aleyhi fi celsetin wahide minel a'raf ila ahiri suratil Kaf deydi. Andan keyin aga ana A'raf süresinden başlap Kaf süresinin ayağına çeyin aga dem saldı. Hatta tekellemet. Al birinci dem salganda kıymılga gelip ikinci günü ikinci dem salgandan keyin A'raf süresinden Kaf süresine çeyin dem salgan кезде al til girip jan girip süylep başladı deydi. Thumma qara'a minel Meryem ila'l ahiri sad vastavat qa'idan deydi. Andayın üçüncü günü gelip Maryam süresinden Sad süresine çeyin aga dem salgan кезде al ayal kadimkidey oturup kaldı deydi. Thumma qara'a minez Zumar ila ahiril Kur'an vastavat qa'iman deydi. Alem alga dördüncü jolu gelip dördüncü jolu Zumar süresinden Kur'andın ayağına çeyin толук dem salgan кезде vastavat qa'iman janagı oorukçan taştandı eç kim kabar albagan ayalga Kuday Taala толук şifa berip turup ketti deydi. Demek bul hadistegi alıngan пайдаga amal kılgan awalda dayım adamga jönököйлүк, жумшактык, кичипейилдүүлүк ал өзү алым болгонуна карабастан, эч ким карабаган, эч ким андан кабар албаган, көзгө илбеген бир жөнөкөй Кудайдын бир бендесин аялга дем салып, аны Аллахтын сөзү болгон Куран менен дарылап шифа бергендиги, Аллах Тааланын Куран бул бардык нерсеге шифа экендигинде, ал адамдын ошол себептүү бир адамдын балким өмүрүн сактап калган улуу амал экендигин чагылдырат. Андан кийинки устазыбыздын алып келген хадиси бул الحديث السادس 6-cı hadis fi annal husulal khayri alal qadri rifqa. Чындыгында бул 6-cı hadistin темасында ошол жакшылыкка жетишүүдөгү жумшактыктын, жөнөкөйлүктүн өлчөмү кандай болуш керек ошол жөнүндө сөз болмокчу.